Кандай суроолоруңуздар бар? Мынакей демек, портфолионун электрондук портфолио өзүңүз жөнүндө маалымат, анан усулдук иштелмелер, өзүңүздү өнүктүрүү, медиа бөлүк, мониторинг, пайдаланган адабият деп бөлүп койсоңуз болот экен. Башкы бетте сиз жөнүндө маалымат болуш керек экен, Сиз кимсиз? Мына ушул жерге, бул жерге мен Facebook баракчам, Instagram баракчам, менин WhatsApp, YouTube каналым, Telegram каналым баары берилди. Муну басканда бүт баары чыгат. Анан менин электрондук почтам берилди. Сиздикин да ушундай жасаш керек. Кимге портфолио керек болсо, бизге кайрылсаңыздар ушундай мазмунда, деңгээлде жасап берет. Айтишник бала, анан ичин да толтуруп беребиз. Мына эми портфолионун ушундай бөлүмдөр, мыкты тарбиячыга бараткандар, барбагандар дагы ушундай кейсти, ушундай бөлүм жазыңыздар. Ичин маанилүү маалымат толтурулсун. Ушундай бөлүмдөр болуш керек. Курстан дагы тереңирээк үйрөнөлү. Анан ичиндеги бөлүмдөрдүн иретин өзүңүздөр жазып алсаңыздар, бул электрондук болду. Ал эми портфолионун жанагы папка портфолиону көрсөттүм, Папка портфолиону каалагандай түзүңүздөр, анан мазмунун түзүп алыңыздар. Кимде кандай суроо бар? Эстеген эдик. Портфолио өзү менен телефон мага кайрылсаңыздар, группа өзү менен сүйлөшкүлө, ама кандай жасайт болот экен? Өзү адиске өзүнө кайрылсаңыз, айтишник бала жасайт аны. Макул. Ана ичиндеги материалын өзү толтуруп берет. Аны мен берем да, материалдардын ичин толтуруп бересиң. План, программа, свод анализ, нормативдик укуктук актылар, кээ бир презентация, кээ бир ачык сабактын иштелмелерин кошуп коебуз. Биздикилардычы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен баягы балдардын мониторинг боюнча сурайын дедим эле. Ошо мониторинг мурдагы боюнча, эски боюнча калдыбы же өзгөрдүбү мониторинг? Мониторинг Балдар. өзгөрдү. Мониторинг өзгөрдү. Мониторинг азыр деталдуу балдардын деңгээлине карап калдык. Мурда аралык, сентябрь, аралык, май деп анан предмет менен, анан балдардын ичмердүүлүгү менен пландап атпатпызбы балалыкта. Азыр өзгөрүлдү. Азыр ошол креативдүү, продуктивдүү деңгээлин карайбыз. Мониторинг кичине өзгөрдү. Мониторингде анан сиздер портфолиого салганда моундай диаграмма менен көрсөтүп коюңуздар. Анан бирок портфолио эмне эле, мониторингдин мындай багыты, мазмуну өзгөрүлдү, кичине жаңыланды. Ошону көңүл бөлүшүңүздөр керек. Анан портфолиого мониторинг салганда эмне кылып салабыз, кандай мониторинг деп эле билишпейт. Моундай диаграмма менен эле салып коюңуздар, Диаграмма көрсөтпөдүмбү? Же болбосо сиздер балдардын фамилиясы барго, тизмесичи. Ошол тизменин жанында 3 бурчтук, 4 бурчтук, же кызыл, жашыл, көк кылч эмеспи? Ошентип деле болот, ал дагы болот. Рахмат. Анан ошого кошумча продуктивдүү, репродуктив, креативдүү деңгээл деп кошуп коюңуздар деп сунуштап жатам. Мурдагы эле кала берсин, ошого деңгээлдикти кошуп коюңуз. Саламатсыңар Нургүл эже. Мен өзүм усулчумун. Анан ошо усулчу катары сабактарыңар барбы? Ооба, бар. Бар. Кандайча иштер, жаңыланган иштер барбы? Усулчу катары бар, Бар. жаңылангандар бар. Ал дагы 3000би же баасы Садик анан сабак. Ошол курстун ичинде эле үйрөтөм. Эгерде мени менен жекече иштейм десеңиз, ал насаатчылыкка келесиз. Аны сиз усулчу катары жекече иштейм да. Ушул курстун ичинен эле сизге усулчу катары эмнеге көңүл бөлүш керек экенин айтып өтөм да, көрсөтүпчү. Анан жекечеге мени менен иштейм пландарын түзүүдө азыркы жаңы усулдарды үйрөнүп, тарбиячыларга кантип үйрөтөм десеңиз, жекече иштесеңиз болот мени менен. Бул өзүңүздүн программаңыз барбы же мен сурай турчу, мен биле турчу немелерди эле сурайбызбы же кандай? Же өзүнчө курс болуп кетеби? Өзүнчө курс болуп калат. Сертификат 72 саатка берилет, лицензияланган азыркы курста. Сиз билбейсиз, эмнени билбей жатасыз, ошону сураңыз. Менин өзүмдүн методикалык иштелме жазып жатам. Менин өзүмдүн программама, автордук программа катары мен үйрөтө турган бала бакчада мана кеп өстүрүүгө манасты үйрөтүүнүн ыкмасын сизге көрсөтүп берем. Манас таанууну кантип өтөбүз. Анан STEM сабактарын кантип өтөбүз? Менин ыкмам бул STEMде колдоо бар материал менен ойлоп таап, балдардын деталдуу ой жүгүрүсүнө багытталган мастер-класстар.
ошолор менин өзүмдүн жеке багытым ошолорду көрсөтүп берем. Анан азыркы күндөгү проблемалык окутуу деген эмне, эвристикалык триз эмне, монтессори педагогикасы, этнопедагогика азыркы күндө биздин элдик тарбия, элдик педагогика, элдик психология ошолорду үйрөтөм. Ошондочу мен бүтүп коеюнбу суроомду. Ошондо деген бул насаатчылык болгондо бул жекеме менен эле болот да иш, э? Ошондой. Бул баасы 5000, Ооба. 72 саат. Ооба, 72 саатка сертификат берилет, бирок жылы дагы айы да чектелбейт. А получается мен ошонун именно усулчу деп сертификат аламбы? Усулчунун Жок, сабагы өтүлдү. педагогикалык усулчу деген сертификат жок. Сиздерге ошол мектепке чейинки билим берүүдөгү заманбап билим берүү технологиялары деген сертификат аласыз. Түшүнүктүү, рахмат. 20 күн окуу эжеке. Саламатсызбы? Суроом бар. Мгм. Баягы мыкты тарбиячыга катышыш үчүн электронный портфолиого катталыш керекпи? Электронныйга деле. Сиз биринчи заявка бересиз да. А, Ошол заявканы бересиз, аны сизге приказ чыгарып, сиздин заявканы районго катталасыз, районо приказ чыгарат. ошо электронный неге бүт портфолиону киргизип барышым керекпи мен, мисалы, даярданыш үчүн? Жок, онун негизинде даярданып барасыз. Ооба, портфолиоңуз болуш керек, сабагыңыз болуш керек, мастер-классыңыз болуш керек. Өзүңүздү өзүңүз тааныштырган жана видео презентациячы ошолор. Жободо эмне жазылса, ошол менен барасыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жеке насаатчылык курсуңузга катталдым эле. Мгм. Саат 8-де өтүп турган сабагыңызга кошула албай калдым. Сабагыңыздын записи болобу? Аны биз киришүү, таанышуу болду, эмне иш алып барабыз, багыт болду. Эртең дагы аудиочат, күндө аудиочат менен кездешип турабыз. Эртең дагы WhatsApp'тан аудиочат. Насаатчылык. Жеке насаатчылыкка өзүңүз менен болгондо 1-2 саат чеги жок да. Мына мен мондай кылдым деп кайрыла бересиз, жооп бере берем. Анан күнүгө графикте WhatsApp'тан аудиочат болот, анан мондай Zoom жолугушуулар болуп турат. Саламатсызбы? Бүгүнкү бүттү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен бир суроо берип алайынчы. Мгм. Уруксатпы? Саламатсызбы? Мен ушу бала бакчадан көбүнчөсү ушу теоретический көбүрөөк өттүк да, эми мындай онлайн сабактарданчы. Мгм. Аны ушу практический вообще өтө элекпиз да. Мгм. Ошол эки систем ыкмаларына жараштуу бир практикалык сабактардан өткөрүп берсеңер болобу? Болот. Аны сонун кылып Ошону жана мастер-класстарым бар. бир жолу көргөнүң аябай эффективдүү болот го деп ойлойм да. Мгм. Мен мугалимдер менен өзүм өткөн тренингдеги видеолорум бар, ошону көрсөтөм. Анан мастер-класс кылып, кадимкидей презентация кылыпчы онлайнден көрсөтүп берем. Аны дароо эле үйрөнүп аласыз, анан балдарга колдоносуз. Анткени бизден окуган тарбиячылар уже сабактына колдонуп, видеосун салып, сонун жетишкендиктер болгон. Ошондой сабак бизге дагы бир жолу көрсөтүп койсоңуз абдан жакшы болот эле. Курстан Ошол көрсөтөм, Жыргалы эжеке, курстан көрсөтөм. курстан. Макул, рахмат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Мен бир суроом бар эле да. Мен деле тарбиячы болуп киргениме эч канча болбоду. Мына районодон келди да. Өз билимин жогорулатуу, повышение квалификация депчи, өткүлөө деп. Анан алдан өтпөй эле ушу сизге эле окуп койсом, ошол сертификат менен эле кете берет турабы? Жарайт, бизге лицензия бар. Катар номер бар. Алдан өтпөй эле койсом болот да турабы? Ал жана офлайнда мамлекеттик сертификат. Эгерде плановый болуп, сизди бар десе, аны да алып, муну да алганыңыз жакшы. Ага барба деп айта албайм дачы. Эгерде ага шартыңыз келбей, кийин барам десеңиз, бул сертификатыңыз деле жарайт. Ушул деле жарай берет да? Жарайт. Бул да биздики да жарайт, ооба. Азыр деген, азыр жаңы талаптар коюлуп жатат. Өткөндө министр менен жолугушууда болдук. Министрликтин командасы келди, анан бизге ошол түшүндүрдү. Сертификат, квалификацияны жогорулатуусу абдан каралат экен сиздерде. Канча сааттык сертификатыңыз бар, сааттар саналат экен. Анан кайсы жерден билим алды? Лицензиясы бар сертификаттар жарактуу болот. Бизде лицензиясы бар.
жеке билим берүү, мамлекеттик билим берүү алда баары чогуу эсептелинет. Анан лицензиясы бар. Биздики АИСке биздикин фонд чыгат да, Нурсабат деп. АИСке катталганда биздики РИПК менен да меморандум бар, министрликке катталганбыз. Жарактуу да. Ошол чыгат, ошол маанилүү, ошол каралат. Каяктан алды деген каралат экен да. Ошонун баары эсептелет, чогуу эсептелет. Мамлекеттик дагы, Анда экоону да окуп кое берген эле жакшы экен да. ооба, экөөнүн тең эле окуп кое бергениңиз туура болот. Эгерде шартыңыз бундай болбосо, кийинкисине барам деп бул сертификатты көрсөтсөңүз болот. Көп эле ошентип жатышат да. Аха. Анан мамлекеттикке баргандын айырмасы, мамлекеттикке барганда биз ошондой курстарды алып барабыз да, биз өзүбүз. Мен мына эртең башталгыч класстарым келет. Анда көп лекция камтыйбыз. Мисалы, педагогика психологияны камтыдык, иш кагаздарын камтыдык, баалоону камтыдык. Анан практикага бардык, инклюзивдик билим берүүнү камтыдык. Көп темалар камтылат да, 72 сааттык жана офлайн курстачы. А могу онлайн курста только педагогика. Ашыкча тема ашыкча сабак киргизилбейт. Бир гана ошол Мыкты. багытта. Педагогик методика менен кетесиздер. Только методика же заманбап билим берүүнүн методиканын ар бирин майдалап үйрөнүп, ошол заманбап билим берүү усулдарын үйрөнүп чыгасыздар да. Онлайн курстун артыкчылыгы ушунда. Саламатсызбы, Нургүл эже? Азбы? Жана сиз айтып атасыз го 3000 сомдук курс деп. Ошол 3000 сомдукка катышсак, биз жыл тарбиясына бара турган болсок, ошонун планын кошо жардам берип неме кыла аласызбы же? Ооба, усулдук жардам болбой көрсөтө калабы? алам. Усулдук жардам берем. Курстарымдын баарында усулдук жардам берем. Бирок бир-бирден жекече детально иштегенде насаатчылыкка алдым да. Аны биздин стратегиялык алдыга койгон максатыбыз бар. Ошолдо жанагы вебинарларга, журнал газеталарга чыкканга, дикция, оратордук сабактар дегенде да болот. Педагогика психология болот ал жердечи. Анан ошол багытта тереңдеп мындай чогуу команда менен алып кетейин деген максатта түздүк өзүнчөчү. Жалпы группа менен 3000 сом менен окутканда деле усулдук жардам берилет, багыт берилет. Жакшы усулдар. Ага деле сертификат берилет, Ооба, сертификат берилет экөөнү тең. Биз былтыр дагы ошо STEM боюнча сертификат берилет дегенен окуганбыз, бирок алда сертификатта сиз айткандай номери жок экен да, АИСка уже каттай албай койдук. Ал кезде канча жыл мурун ал биздин организация лицензия ала элек мезгил болчу. Жок, биз неме STEM боюнча Индира Дуланованын Ал башка, ал башка. Номери жок, лицензиясы жок, жарабайт. Ошо ал кезде түшүнүк жок эле, ошо катышып алыппыз да, номерин карап туруп. Бизде номер Андай бар. 3000 сомдуктан деле неме кыла берет экенсиз, жана окуучу боло берет экенсиз. Саламатсызбы? Эже саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жекече окуганда сертификат берилет. Ооба, берилет. Мындай да, жалпы билим берип, онлайн сабактарды, усулдарды үйрөтүп, анан кана ушуну кантип колдонуп жатасың, планын гана кантип жазып атасың деп жекече иштеген ошондо да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз ошондо бул немени сертификатты алсак, эгер окусак, сертификатты кандай алабыз биз ошондо? Биз электрондук берилет. Каалаган жерден распечатка кылып аласыз. Электрондук. Азыр баарыбыз электрондук алып калбадыкпы? Саламатсызбы? Мен бир суроо берейин дедим эле да, жана мыкты тарбиячыгачы тест берилет го биринчи менен. Ошондо азыркы жаңы стандарт берилип атабы эмесин тестке? Ооба, жаңы стандарт киргизилди, анын ичине киргизилет. Компетенттүүлүктөр суралат, продуктивдүү ыкма, функционалдык сабаттуулук деген эмне, деген Вальдорф педагогикасы, скаффолдинг деген эмне, кимдин Выготскийдин теориясы, инклюзивдик билим берүү, ушунун баары суралат, тест суралат келет да. Саламатсызбы? Быйылкы жылдын мыкты тарбиячысына ошол тест былтыртан бери жаңы кирип атат го, анан быйылкы ошо тестке өтпөгөндөр кайра кийинки сабактарга катыша албайбы? Ошондой. Ооба, ошондой. Былтыр ошондой болчу, азыр жаңы жобону мен көрө элекмин. Жаңы жобону сурасам чөтү келе элек деп да.
Былтыркы ошондой болчу. Тесттен өтпөгөндөр сабак көрсөтө алып эмес. Көп киши тесттен улап калышат да. Ана мо жеке насаатчылык курсуңуз бул бүткөндөн кийин кайра эле дагы Улан өрөт, улан өрөт ал. Жеке насаатчылыкта жекече иштейбиз, жылыда айда чектелбейт. Каалаган түрдө сурай бересиздер. мүмкүнчүлүгүңүз болгон убакта Ошондой кайрыла бересиздер. рахмат. Жалпы курста деле усулдук жардам ошондой. Кайрыла беришиптер. Азыр ошо бир ай окуйбуз ба ошондо? Ооба, бир ай окуйсуздар, бир ай окуйсуздар. Анан сабактас. Кайсыңар бизди уже? Биринчи уже баштай берем. Мага жазсаңыздар эле мен группага кошуп баштайм. Катталсак боло берет экен. Болот. Азыртан эртеңден баштап мен запистерди жибере берейин. Даярдана бересиздер да жанагы мыкты тарбиячыгачы. Биринчиси 11, экинчиси 8 сантиметр ошондой. Нургүл эжеке. Ошо жеке насаатчылыкта эмне өмүр бою насаатчы болуп каласызбы ошондо бизге? Ооба, ошондой. Устат шакирт деген ишти пландадык. Мен максатым ошо болуп жатат да. Билген нерсеңди бул Кудайга жаратканга жаккан иш. Билген нерсеңди үйрөтүп аркаңда өстүрүш керек жаштардычы. Ушул максатта өзүбүз эле билип эле басып жүрбөшүбүз керек. Ошон үчүн устат катары калсак деп атабыз. Мен эле эмес, дагы мыкты Тамара Оморовна биздин командада бар. Мыкты методисттер, ошолор менен чогуу иштейбиз да. Ошолордун иши анан мындай тажрыйба алмашуу аянтчасын түзүп жатабыз. Курста деле ошондой да. Кимдин кандай иштери бар. Анан биз семинарларды өткөрөбүз, ачык сабактарга барабыз, сонун сабактарды көрүп жатам. Мен оюмда буюрса курстун ичинде деле уюштурабыз. Ошол тажрыйбалуу, чыгармачыл тарбиячылар менен жолугушуу уюштурабыз онлайнчы. Ал кантип иштейт, кантип колдонот, эмнеге көңүл бериш керек деген сонун да ошондой тажрыйба алмашуу иштер болот. Бул группада деле, жалпы группада деле ошондой болот. Мындай акы төлөнгөн эле курста каралып, акы төлөбөгөн тарбиячылар каралбай калат экенбиз деп ойлобоңуздар, Анан насаатчылык курстар алар эми тереңирээк кетет. Анан сиздер үйрөткөн методика боюнча биздин өзүбүздүн аймагыбыздагы метод центрде иштеген эжекелердин немеси дал келеби же алар бизден башка нерсени требовать этип, Дал анан келе. сиздерден башка нерсени үйрөнүп Жок, биз калбайбызбы деген деп. министрликтин саясатын жүргүзөбүз. Министрликтин талабын аткарабыз, стандарт программадан чыкпайбыз. Ошону үйрөтөбүз. Анан стандарт программанын негизинде сиздин ойлоп табууңуз, сиздин креативдүүлүгүңүз, чыгармачылыгыңыз кетет да. Анан таптакыр башка нерсени үйрөтүү деген жок. Биз стандарттын негизинде иштейбиз. Ошондой бул курс канча ай болот? Мисалы Бир үчүн ай. баягы насаатчылык деген кийин курстан кийин дагы бизде ошондой неме боло береби? Боло Үйрөтө берет. бересиз. Усулдук курстун ичиндеги усулдук жардам деле кала берет, насаатчылыкта жеке иштер деле кала берет. Сабак онлайн курс 1 ай болот. Методика баарын үйрөтүп бүтөт. Бизде өзү сертификат аласыздар да. Бүтсөк деле ишиңизде мына ачык сабак семинар болуп атат. Мен мондай иштерди жасап жатам. Ата энелер менен иштеп эле кайрыла бересиздер. Жана насаатчылыкка неметкенде жасап көрө элекпиз да. Бизчи. Анан ошол жөнүндө группадан маалымат алсак болобу? Ооба, болот. Класс. Мониторинг боюнча сабак өтөм. Курсума берки группага да сабак өтө элек, мен ошолорго сабак өтөм да. насаатчылык жана курска жазылганда баягы индивидуально неметебиз деп атасыз го, ошого сертификат берилеби, берилбейби? Сертификат ошо берилет, жалпы 72 сааттык сертификатчы берилет. Насаатчы дебейт же усулчу дебейт, жалпы эле заманбап билим берүү технологиялары деп сертификат ала бересиз. Бирок сиз менен жекече иштейбиз. Анан жетише аласыздарбы? Ошо эжекелер көп экен го. Жок, биздин насаатчыбыз да аз эле эжеке отурат. Жетишебиз. 10 киши менен иштей албай эмне болуп турабыз. Насаатчы сабагында биз деген улантып кете берсек болот экен да. Ооба. Мындай силерге суроо берип, мөөнөтү бүтпөйт экен да, мындайча айтканда. Берки курска катталгандарға деле усулдук жардам, багыт анын деле
Абдан жакшы экен анда. Ошондой дагы бир суроо берип коеюн эжеке. Мына беше программасы болот. Саламатсыңар. Саламатсызбы? Биз быйыл мыкты тарбиячыга даярдансак уже жетишпей калдык го, марттын аягы деп атты беле. Ооба, уже баштадык да даярданып. Быйыл жетишпей калдык да ошондой даярданганга. Сиздер катталдыңыздарбы катышуучу катары? Жок, каттала элекпиз, анан ошо жаңы эле айтылып атканда ошо катышып катышасыңарбы деп, анан быйыл катышсакпы десек ошо жетишпей калдык го деп атканбыз да, тиги марттын аягы болуп кетти депчи. Каалооңуздан болот. Эгерде сизде портфолиоңуз, сабактарыңыз даяр болсо, жетишсеңиз болот. Анан мен ойлонуп аткам да, эмдиги жылкыга декабрдан, январдан баштап даярдансак болот, антсеңиз да. Анан биз сизге сабагыбызды өтүп, ошол учурда болчучу, ошол тарбиячыга барган кезде сабагыбызды өтүп сизге ошо сиз аркылуу даярдансак болобу деп аткам да. Болот, ошентсеңиздер болот. Жазылып анан сиз аркылуу даярдансакпы деп. Болот. Анан быйыл ошо мен барсамбы дегем, сиз бизге келип сабак өтүп кеткенсиз, анан даярдансамбы десем ошо кеч угуп калдык да. Анан кеч угуп калдым, анан эмки жылы сентябрдан баштап аракет кылып даярдансакпы деп аткам. Сиздин курсуңузга барсак ошо даярдап анга жардам бересиз да, Ооба, жардам берем. Бакта суроолор болуп атат, оффлайн тренинг болот. Бизге келиңиз, биз ушунча адамбыз десеңиздер барам. Баткен чакырып жатат. Ошко 2 жолу бардык. Ош, Жалал Абад. Анда чогуу барабыз да, 2 тренер барабыз. Жалал Абадка бара элекмин. Жалал Абад чакырып жатат. Апрелде буюрса пландап жатабыз. Ошо кайсы жерге чакырсаңыздар барабыз оффлайн тренингге. Этносту 2 саат деппи? Темдин баардыгын ошо курстан үйрөтөбүз. Анан канча болуп калат эле? 5000 Ооба, жекече иштеген 5000. Айына болуп калат го, бир 1 ай эле болуп калат. төлөйсүздөр. Бир эле төлөйсүздөр болду. Анын жылы дагы, айы да чектелбейт. Мөөнөтү жок. Мөөнөтү жок. Канча убакыт окуп калабыз ошондо? 1 ай онлайн сабактар болот, анан жекече иштер улана берет. Ошо биз сизге сабак өтүп ошолго даярдансамбы деп ойлоп аткам да, сизге көрсөтүпчү. Ошентиңиз. Уже көрсөтүп башташты. Иштеп алып жатам. Эжеке, менин дагы бир суроом бар да. Бул азыр беше немеси чыгып атпайбы, методу? Ошол азыр бардык аймактарда беше бала бакчаларда колдонулуп жатабы? Бирок биздин Ош тарапка келе элек да, бизде беше жок. Ооба, колдонулуп жатат, бирок бешие дайым эле колдонулбайт, аны талап экен деп түшүнбөңүздөр, ал башталгыч класстарга мектептики да. Бирок айлана чөйрө менен таанышуу сабагыбыз барго, ошого бешиеге салсак болот. Айрым учурда практика, эксперимент, салыштыруу болгондо бешиеге салыңыздар, дайыма бешиге салат экем деп ойлобоңуздар. Бизде такыр эле беше деген түшүнүк жок, келе элек да. Мен бир курс окудум эле, бешени ошол жактан окудум эле да. Анан биздин бакчага келе элек да. Ошону уже бала бакчада колдонуп жатат. Нарын бүтүндөй колдонуп жатат. Биздин ысык көлдө да колдонуп жатышат. Ош тарапка келе элек экен да, Колдонулуп бизде жок жатат. экен. Биздин айыл жерлерге келе элек окшойт, анда бизде жок да азырынча. Курста көрсөтүп берем, бешени жакшылап түшүндүрүп алып, бешенин мастер-класстары болот, анан тандайсыздар. Кайсы сабакка бешие колдонсом, кайсына колдонбой эле койсом болот деп. Нургүл эжеке, анан дагы жана планды жазып атканда күтүлүүчү натыйжаны жазып керек, сөзсүз. Ошол күтүлүүчү натыйжаны жазбай деле койсоңуздар болот. Бизден ошондо метод центрден требовать этип атат да, ошо күтүлүүчү натыйжаны жазылыш керек деп, сөзсүз. Метод центрден эгерде талап кылса, анда жазып коюңуздар, максаттан кийин коюп коюңуздар күтүлүүчү натыйжаны.
кыска эле. Анан бир эле барак жазыңыздар. Күнүмдүк жана общийге жазып атпайсыздар кол мененчи. Бир эле барак, анан жанагы физминутка, көнүгүү ырларыңыздар бар го, ошону көчүрүп койбоңуздар. Ошону көчүрүп баракты толтуруп коюп жатышат. Анын атын эле, аталышын эле. Физминуткам көпөлөктөр. Апама белек деген ыр деп эле атын жазып коюңуздар да анан эмне иш аткарасыз, конкреттүү кадамдарды жазыңыздар. Эмне тапшырма бересиз, эмне суроо бересиз, балдар кантип иштейт. Мисалы үчүн видеону коесуз, топко бөлөсүз, карточка таратасыз, таблица иштетесиз, коллаж түзөсүз, мисалы үчүн микрофон менен ойнотосуз деген сыяктуулардын баарын ишмердүүлүк, педагогдун ишмердүүлүгү, баланын ишмердүүлүгү деп кадамдар эле турсун. Бир эле баракка мындай кыскача сүйлөмдөр менен эле жазып көрсөтүп коюңуз. Күнүмдүк планыңыздачы аны көргөндө сиз түшүнгөндөңүз анын ар биринин тушуна минутаны бөлүңүз. Буга 1 мүнөт, буга 2, буга 3, буга 4 мүнөт деп анан ошол мүнөт конкретно чыгыш керек. Анан көз салып, азыр эмне кылат элем деп планыңыз менен иштеңиз. Көп тарбиячылар планды жазат, лишь бы кагаз толуш үчүн элечи, анан бекиттирип коюшат. Ал планды карабай эле билгениңиздер саап өтүп жатасыздар. Андай болбойт, ошо план сизге иштесин. Анан оңой жөнөкөй эле жазгыла, баарын көчүрүп алып убактыңызды кетирбеңиз. Бир сабакка бир бет болот, жетет. Кыскача эле ар бир иш аракеттин сүйлөм менен жазып коюңуздар. Графага салынып кайта эмес да, немен пландын. Таблица кылсаңыз болот. Мен группага салбадым беле, дагы салып коеюн. Бир план иштеп чыккам, 2 вариантта. Бир планда педагогдун ишмердүүлүгү, баланын ишмердүүлүгү деп таблицага салынган. Ошондой кылсаңыз да болот. Андай кылбай койсоңуз. Негизи анан тушуна компетенттүүлүк көрсөткүзөт. К1, К2, К3, К4 деп. Анан негизи сабактын планы бул педагогдун өзүнүн чыгармачылыгы да, кандай мазмунда жазыш сиздин эркиңиз. Бирок структура сакталсын, анан планыңызда сиздин ишиңиз көрүнүп туруш керек. Минуталары жазылыш керекпи обязательно? Ооба, бөлүп алыңыз, сизге жакшы. 1 мүнөт, 2 мүнөт, 3 мүнөт деп бөлүп алам деп. Тушуна 1, 2, 3, 4, 5 деп жазып коюңуз. Рахмат. План жөнүндө дагы бир суроо берип коеюнчу. Ушу планды биздики азыр ушул убакта мурунку эле эски боюнча жазылып атат да. Мисалы, жана методикалык максаттары, анан кийин усулдук ыкмалар, ушу ойдон эле кетип атат да биздикичи. Эч жаңырган жок да. Ошондой структура жаңырбайт, ал ошо ойдон калат. Анан жана сабактын тиви, сабактын формасы деп жазбай эле коюңуздар. Ал мектепте жазабыз, сабактын каражаттар обязательно жазылыш керек, сабактын темасы, максаты, колдонгон каражаттар деп. Анан сөздүк иш жазылыш керекпи, жазылбай эле коюш керек? Сөздүк ишти жазабыз. Сөздүк иш деп жазсак кебиз. Анан кийинкиси уже жана практикалык иштер кетет, Анан сабактын жүрүшү кетет. Сабактын жүрүшү уюштуруу, маалымат менен иштөө, каражаттар менен иштөө, практикалык иш деп кетет. Ошо максаттарды жана методикалык ыкмаларды кыскача эле жазып койсок болот да. Ооба, кыскача эле жазып коесуздар. Баланын биз көбүнчө жанагы практикалык ишке көбүнчө ошого эме басым кылышыбыз керек экен андай. Угуп атпайм, мен чыңгызактым. Кыргыздын оюларын сурап атат, улуттук оюлары. Кыргыздын оюлары STEM, этностим менен ар бир оймо сүйлөйт. Ар бир оймонун мааниси бар да. Кыргыздар оймону жөн эле сала берген эмес. Ошол изилдөө мындай кызыктуу факты кылып айтып келип, анан ошо оймону жасаңыздар. Каалаган материал гез менен жасайсызбы, жүн менен жасайсызбы, сиздин чыгармачылыгыңыз менен оюну жасатыңыз. Бул этностон болуп калат. Жөн эле кагаз фетрди чаппайсызбы, шыгылып, мындай максаттуу колдонуш керек да оймону дагы. Ушу ой жөнүндө дагы бир жолу мен ойлойм да, ушу оюнучу балдар деле көп мындай түшүнө албайт го депчи, мен ойлойм да, ушуну геометриялык фигура катары колдонсок кандай болот оюну? Андай кылсаңыз да болот. Бул сиздин эркиңиз, сиздин чыгармачылыгыңыз. Анткени сиз балаңыздын кабыл алуусун сиз билесиз. Кээ бир группа башкача болот да, кабыл алуусу башкача болот. Алар башкача багытта өтсүн. Ошон үчүн биздин программада эркиндүүлүк берилди. Жаңы программада календардык планды иштеп чыгып атпайсыздарбы? Темаларын өзүнүн балдарынын кабыл алуусуна, дареметине, өзүнүн чыгармачылыгына ылайык өзү түзүп алсын, иштеп чыксын деп берди. Мисалы үчүн көлчүктөр же жаз келди деп жатпайбы? Көлчүктөр дегенди колдонгуңуз келбесе, анын баарында өзүңүз тема ойлоп тапсаңыз болот, жазга байланыштуу. Анткени сиз балдарыңыздын деңгээлин билесиз.
Ошондой эле ыкмачыл иш ыкманы керек экен. деле сиз каалагандай балаңызга багыттап өтө берсе эч ким тыюу салбайт. Саламатсызбы? Нургүлдөр Ошоно Отман кечиңиздер менен. Менде бир суроо бар эле, жана сабакты жанагы эмегечи, конкурска кандай тандайбыз темасынчы. Ошол биздин апрель айынын календардык планына туура келиш керекпи? Ооба, ошондой туура Анан келиш керек. Календардык планга туура ошол келиш. кайсы неделя болсо ошол менен алышыбыз керек болот да, Ооба, ошондо. ошондой. Антпесе башканы алып алсаңыз, тема дал келбей калды деп эме балды минус кылып салбасын. Ошону учитывать эткиле, э? Анан предметтичи кандай өзүбүз Предметти тандайбызбы? сиз тандайсыз. Каалаган. Ооба. Каалаган, э? Ооба. Анан дагы бир суроо, жанагы тесттин суроосун жиберип койбодуңузбу сиз? Тесттин суроолорунчу? Жок, мен жиберген жокмун. Мен сайт жибердим го. Мен ошону дагы эме ссылка жиберип табайынчы. Ошо ссылкасын ким жиберди ишип? Ошондо деген суроолор, ошол боюнча суроолордон келиши мүмкүнбү ошондо? Предварительный да, эми ошол багытта точно ошол эмес, бирок ошол багытта даярданып коюңуздар. Нейро ошо жанагы психологический тесттер, анан статьялар боюнча бар турбайбы суроолорчу? Статьяларды билишиңиз керек. Ошол статьялардын эмесин эме кылып көрсөк оорураак экен да, кандайдыр бир. Оор. Сурасак дал келбей атат да. Ошонун туура жообун кандай алсак болот ошолордун? Ал үчүн статьяны окуп чыгышыңыз керек да. Мыйзамды. Бир сыра окуп чыккыла оңой эле мыйзам. Дошкольныйга тиешелүүсүн эле окуп алыңыздар. Дошкольный ошо образование боюнча мисалы беренелерди жазыптыр да, канча ошол статьяларды эме кылсак интернет менен дал келбей атат да эмесичи. Ошентип ала алган жокпуз да туура жообунчу. Ошондой болуп атат. Ошону телефонуңузга салыңыздар мыйзамды дагы. Жаңы стандарт боюнча келет да көбүнчөсү, эми. Ооба, жаңы стандарт боюнча келет. Мен бир суроом бар эле да. Мен эмдиги жылы ошо жыл мугалимине даярдансам деп аткам, анан бирок ясли группа алып калат экенмин да, анан ошол кандай болуп калат дейм да. Ясельный группа. Ясельный менен жылдын тарбиячысына кантип катышасыз? Жоң группа менен, каалаган группа менен катыша берсеңиз болот, эгерде сиз ясельныйга берсеңиз деле. Анткени сизге барганда ясельный эмес, башка группаны бериши мүмкүн. Анан ошондо март, апрель болуп калса, апрелдин календарный планын кандай кылып неме кылам дейм да. Апрелдик календарный планында азыр бизде могу неделя жаз бүттү, жаз болуп атпайбы? Ошол общий календарный планга эле карайсыз. Бирдиктүүчү. Анан тиги ясельный болуп калса, мен бир средний группабы, старший группабы ошолорун тандап алып турбаймынбы анда, э? Ошентесе ооба. Рахмат. Курстан толук кеңири маалымат беребиз. Тамароморунда да сабак өтөт курста. Элмира Калыбаевна деген дагы бир тренер өтөт. Ата энелер менен иштөө, STEM билим берүүдө. Тамароморунда бала бакчада иштеген методист ал өзү. Мен дагы педагогдорду окуткан методистмин да. Анан ушул биздин сабакта STEMден баштап жаңы технология, бүт азыркы практика, азыркы талаптар баардыгын көрсөтөбүз. Анан мастер-класстар болот. Теория, лекция, анан мастер-класстар. Сиздерди бала сыяктуу өткөн дагы сабактарыбыз болот да, сиздер менен суроо жооп кылып. Мастер-класстардан ыкмаларды жакшылап үйрөнүп, анан кайтарым байланыш болуш керек. Мен сабагымда колдонуп баштадым деп, мону колдонуп жатам деген кайтарым байланыш болуш керек. Дагы бир суроо берейин эчке. Былтыр эмеде жылдымдык тарбиячысы болгондо мен катышуучу көрдүм да, көрүүчү. Анан мастер-класс дегенде деп ошо комиссиядагы агайчылар айтты. Алар эме жасап көрсөтө коюшту да. Гүл жасап койду бирөөсү. Үй бүлө деген темада, бирөөсүнө эне бала деген тема берип койду. Ошо теманы эле тартып алат да, суроо катары алат экен, ошого карап жооп бериши эле. Баягы эжеке гүл жасап койду, бирөөсү эме жасап койду да.
Apa семья жөнүндө кыркыпчы, баласы апасы деп бирөөдү тартып баран кыркып деп сүйлөп койду анан. Мастер-класс өзү анан ал бир мындай болуш керек деди. Мастер-класс бүгүнкү дагы өтпөдү да, жерде числер. Ошондой туура. Туура антип кыркып койбош керек, туура. Катыштырышыңар керек биз алдагы адамдардан. Ооба, ошондой. Залдагы адамдар менен иштеш керек же ал залдарда адамдарды катыштырбаса да өзү көрсөтүп бериш керек да. Бала жылмайса, балам жылмайт деген тема болсочу ошондой. Балдарга мамиле, психология менен байланыштырып өтүш керек да. Ал жерде сөзсүз бирдеге жасаган кереги жокпу? Жасап да көрсөтүш керек негизи. Мастер-класс деген ошондой да. Көбүнчө эксперимент, изилдөө иштерин көрсөтсөңүздөр жакшы болот. Ошо жөнүндө сабагыңыздан ала эле кандай үйрөнүп кандай кылышты? Ооба. Мээме келбей атат. Ооба, изилдөөнү көрсөтөм, мастер-класстарды көрсөтөм. Эже азыр эже суроо берди го статья жөнүндө депчи. Ошолорду каяктан алып окуй берсек дейм да. Мен группага салып коеюн, ссылкасын. Мыйзам. Рахмат. Ошону. Анан мектепке чейинки билим берүүнү тандап алып ошону окуйбуз, Ооба. Рахмат. Башка суроолор барбы дагы?